Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Акыркы күндөрү жумуштар аябай көп болуп атат. Ошон үчүн ушундай форматтагы видео тасмаларга күч жетип жатат, дагы убакыт жетпей. Ошон үчүн ушундай форматты көргөнгө мындай комментарийлерге жазгыла. Мындай формат жакшыбы негизи же мурункудай формат керекпи, мындай баягы совмещенный комбинированный съемка сыяктуу. Бул болсо бул презентация форматы да. Эгерде мындай формат жакса, ушундай түрдөгү видео силерге жакса, анда ошону уланта берем. Бүгүн ушул темабыз көптөн бери бир менин ушул көрүүчүм комментарийлерде улам жазып атат да, микрочиптер жөнүндө видео чыгаргыла деп. Анан ошол микрочиптер жөнүндө видео бүгүн мына чыгарып атам. Кыргызстанда микрочиптерди жасаса болобу жана кремний кендерин кантип иштетсе болот? Ушул боюнча көрөлү. Биринчиден, Кыргызстанда бүгүнкү күнү микрочиптерди жасоо өндүрүшү өнүгө элек, бирок мындай жарым өткөргүчтөр, семикондуктор же болбосо орусча полупроводниктер Кыргызстанда чыгарылган. Советтер Союзунун 80% жапкан болчу. Ушул жарым өткөргүчтөр Бишкектен чыгарылып, бүт Союзга таркалчу. Жана ошол Союздагы ЭВМдерге атайын ЧПУ менен иштеген мындай жабдыктарга, заводдук жабдыктарга, аскерий жабдыктарга кызмат кылып берген. Аларды колдонгон. Союз таркаар менен, ураганы менен ушул нерсе кескин токтоп калган. Дагы кайра башталган, баягы Союз урагандан кийин 1-2-3 жыл өткөндөн кийин кайра иштер башталган, бирок аягына чыкпай калган. Андан кийин төмөнкүдөй иштер болгон. Негизи ошо Кыргызстанда 2 ушундай ишкана ачылган болчу. Биринчи ишкана ошол Чүй облусунун Орловка айылында жайгашкан Кыргыз химия металлургия комбинаты жана Жалал Абад облусунун Таш-Көрү шаарында жайгашкан Кристалл заводу. Ушул 2 ишкана ошол жарым өткөргүчтөрдү иштетип чыккан болчу. Анан кийин ошол негизи кремний алчу кен Кутисай-2 болчу да. Кутисай-2де ошол мен айткандай КХМЗ ишканасы ошол 61-жылдан баштап иштете баштайт, рудасын ала баштайт, 91-жылга чейин иштейт. 120га чейин түрдүү сейрек кездешчү буюмдарды, оксид, таза металлдар тазалыгы ушундай 100%га жакын да, 4-9 деп коет баягы. Анан эритмелер чыгарган, Кутисай кенинен алган негизи 91-жылга чейин руданы 5,45 миллион тонна руда казылган. 22.109 тонна сейрек кездешчү металлдар казылган Кутисай-2де. Анан жылына ошол 500 миллион тонна продукцияны чыгарып турган, ал продукцияны иштете турган. Ичинде курамында мындай ар кандай сейрек кездешчү металлдар кошулмалар менен. Анан бул деген Советтер Союзунун 80% ушул керектөөлөрүн камсыз кылган, бирок 91-жылдан баштап токтоткон ишин. Анан азыркы ким ошо ишканаларга негизи мындай үстөмдүк кылат десеңер, Кыргызский химико-металлургический заводко ошол 2018-жылдын маалыматы боюнча Тимаков Валерий Петрович ээлик кылган. Кашкинский завод редкоземельных элементов Цевелев Тимур Владимирович ээлик кылган да. Азыр болсо албетте маалыматтар өзгөрдү. Анан кремний менен кандай ишканалар бизде Кыргызстанда байланыш болчу? Негизи бүгүнкү күнү ошол табылган ишканалардын тизмеси ушул да. ОАО Кристалл, Таш-көмүр Силикон Продакшн, завод под ключ деген, завод Таш-көмүр Электрик Компани, анан Таш-көмүр Силикон Инвестмент, анан Таш-көмүр Солар. Ушул компаниялар ошол бизде кремний менен алек болгон компаниялардын катарына кирет. Негизи ошол микрочиптерди Кыргызстанда өндүрүштү эч ким жасай элек. Эгерде ошондой өндүрүштү жасайын десеңиздер, силерге эмне керек болот? Кандай жумуштарды аткарыш керек болот? Мисалы үчүн микрочиптин өзүнүн жасоо технологиясында мындай кадамдар бар да. Биринчи, дизайн жана маска түзүү, бул баягы кандайдыр бир жолун чыгаруу. Экинчи, баягы силиконду ушундай атайын игнайт деп коет, игнитке куюп туруп, аны кескилеп туруп, анан ошол силикон вафель кылып туруп, вафелдерди тандоо, жылмалоо, тазалоо, анан үстүнө фотолитография кылуу, фотолитография нанометрлик фотолитографияны жасайт, 130 нанометрге чейин бүгүнкү дүйнө жүзү боюнча.
аны оютуу, анан химиялык бекемдетүү атайын заттар менен, анан бекитме, неондук имплантация бул деген электрондук баягы керектүү жолдорун текшерүү, мындай үйлөө, мындай айтканда электрондордун жардамы менен. Андан кийин жылуулоо, мындай бекитүү дагы бир жолу. Химиялык, механикалык жылтыратуу, өз ара байланыштарды түзүү, баягы компьютердик мындай ишин текшерип туруп. Бир сыйра сыноо, анан таңгактоо, анан таңгакталган ошол продукцияны складка жыйнап туруп, аны кардарга жиберердин астына дагы кошумча акыркы жолу сыноо, сапаттуу көзөмөлдөп, анан кайра акыркы таңгактоо жана ошол кардарларга жиберүү да. Ушундай процесстер жасалат ушул микрочиптер чыгарганда. Микрочиптер эми кайсы жерде гана колдонулбайт. Бүгүнкү күнү силердин колуңарда же үйүңөрдө кандай гана электрондук буюм болбосун, ушул бүт буюмдардын баары микрочиптер менен жабдылган. Силердин машинеңер бүгүнкү күнү өзгөчө айтканда электромобилдер мисалы үчүн бул деген бир гана жалаң микрочиптер менен башкарылат. Бүгүнкү күнү азыр билесиздер, бизде жеңил өндүрүштөгү швеялар аябай мындай татаал болуп калды, швеяларды жумушта кармаш. Ошон үчүн баягы азыркы учурда Кытайда толук автоматташтырылган микрочиптер менен жабдылган ушундай тигүүчү машинкалар чыгып атат. Алар керек болсо швеяны керек эмес кылып салат. Алар мисалы үчүн бүгүн чөнтөктү автоматтык түрдө аябай дыкаттык менен тигет. Эртеңки күнү ушундай микрочиптер менен жабдылган мисалы үчүн тигүүчү машинкалар толук кийимди тийип калышы ыктымал. Ошондо баягы жөн эле баягы материалды ары бери ташыган адам дагы иштейт андай өндүрүштөн кийин аны дагы адам сыяктуу роботтор алмаштырып салышы ыктымал. Ушунун баарына микрочиптер жардам берет. Албетте микрочиптер бүгүнкү согушта чоң ролду ойноп калышты. Мисалы үчүн Украина менен Орусиянын ортосундагы согушту көрүп атасыңар. Микрочиптер баарын чечип коюп атат. Орусиядан учкан ракеталарда Кытайдан келген, Тайваньдан келген микрочиптер турат. Кайра баягы Орусиянын танктарын жардырып аткан FPV дрондордо Кытайдын микрочиптери жатат да. Ушундай болуп атат. Микрочиптин эми баягы чыгаруу процессине эгер кызыксаңыздар кандай болот да? Бул эң биринчи бул аябай жогорку технология, мындай татаал эмес, бирок өзүнүн жөнөкөй эместиги бар да. Ушундай баягы мисалы үчүн Кутти-Саекиден кум алынат, атайын тазаланат. Кумда состав баягы таза ошол 80% чейин таза силикон болуш керек, кремний да, мындай айтканда. Силикон диоксид алынат. Ошол силикон диоксидти анан бышырып туруп эритет. Бышырып туруп, анан мындай игнот деген мындай таякчаларды жасайт да. Таякчаларды жасап туруп, анан вафлеге же ваферге кесет да. Анан ваферге атайын машина менен дыкаттык менен кесип туруп, анан ошол кесилген мындай тегеректерди жылмалайт жакшылап, бир стандартта кылып туруп, баары түз бир стандартка туура келиш керек. Ошол анан кесилгенди фотолитографиядан өткөрөт. Фотолитография бул негизи чипти жасоо да. Бул деген атайын лазер менен принтер мындай кагазга жазгандай эле, бирок 130 нанометрлик лазер менен, бул деген чачтан да ичке да, бул деген ийненин учунан да ичке, бул деген микробтордон да ичке, ушунчалык ичке мындай лазердик атайын принтер менен микрочиптин ичиндеги жолдор, микросхемалар чийилет. Ошол микросхемалар чийилгенден кийин мунун баарын таптаза бөлмөдө жасайт. Ал бөлмөдө бир да чаң болбош керек, бир да жит болуш керек, бир да микроб болбош керек да. Бул абдан татаал. Анткени баягы адам ичинде иштеп атканда анын кийими толук жабык болуш керек, анын кийиминде микробтор болбош керек. Ушундай таза комнаталар дүйнөдө абдан аз да. Ушундай тазалыкты камсыздаш үчүн абдан чоң аракеттер керек. Кыргызстанда бизде ушундай кишилер бар, аны камсыздоочу. Мен мындай билбейм да, бирок бар болсо сонун болот эле. Негизи бул абдан татаал нерсе. Таза уюм, таза ушундай бөлмөнү жасаш бул абдан татаал да, бирок ушуну жасаш керек да, аны чыгарыш үчүн. Ошондой жерде анан микрочиптерге фотолитография өтүп, микрочиптер анан химиялык атайын баягы бекитүүлөрдөн өтөт. Анан чиптерди ушу фотолитографиядан өткөргөндөн кийин ушундай сыяктуу жабдыктан аны атайын ошо сактоо ошо лабораториясына жиберилет да. Анан негизи ошо фотолитографиядан өткөндөн кийин
чиптер жанакы процессорду өтүп туруп, химиялык бекитүүлөрдөн өтүп туруп дүйнө жүзүнө жиберилет. Бүгүнкү күнү кайсы уюмдар аларды жасайт да? Мисалы үчүн 3 түрү бар да. Негизи өзүнө өзү чиптерди чыгаруу мекемелер бүгүнкү күнү ошол Intel жана Samsung. Алар деген өзүлөрү компьютер чыгарат, өзүлөрүнө чиптерди чыгарат, өзүлөрү толук продукцияны кластер сыяктуу мындай иштетип чыгат. Анан келишим менен башкалар үчүн чыгаруучу уюмдар бар. Бул TSMC, Global Founders, анан UMC деген ушул 3 уюм чыгарат. Анан керек болсо ошол TSMC дүйнө жүзүнүн микрочиптерин жарымына чейин көлөмдү чыгарып ийет кээ бир жылдары. Бүгүнкү күнү акырындап Кытайдын аракети менен ушул TSMC өзүнүн мындай толук мындай үстөмдүгүн жоготуп баратат. 40%, 30%га чейин түшүп калды анын дүйнөнү микрочиптер менен камсыздоосу. Тайваньда жайгашкан да. Анан каалаган компанияга чыгарып берген, баягы атайын ушу телефондор үчүн чыгарып берген, смартфондор үчүн чыгарып берген компаниялар бул деген Qualcomm, Nvidia жана AMD. Nvidia бул бүт компьютерлерге билесиздер видео картаны чыгарат. Мисалы үчүн азыр сиз видео телефондон көрүп атасыздар. Демек ошо эгерде компьютерден көрүп атсаңыздар, ушул видеону көрүшкө мүмкүнчүлүктү түзгөн нерсе бул видео карта да. Ошол видео картасыз көрө албайсыз видео. Оюн ойной албайсыз, эчтеке кыла албайсыздар. Ошонун баарын Nvidia чыгарат да. Ал да өзүнчө микрочип менен жабдылат. Ошондо компьютердин ичинде 4-5 микрочип болуп калышы мүмкүн. Видео картанын ичинде негизи баягы процессордун ичинде микрочип жана кошумча мындай системаларда, мисалы үчүн ар бир оперативдик эстин ичинде, компьютердин ичинде микрочип бар да. Жана башка ошол буюмдарында дагы. Чип чыгарган мамлекеттер кайсы? Негизи Америка Кошмо Штаттарында эң көп ушул чип чыгарат, жарымына чейин. Бул деген AMD, Qualcomm, Nvidia. Тайваньда дүйнөнүн жарымына чейин чыгарчу, азыр Кытайга утуруп баратат. Semiconductor Manufacturing Company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company бул баягы TSMC. Түштүк Кореяда Samsung жана SK Hynix деген чыгарышат да. Кытайда SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation деген чыгарат. Ал деген жөнөкөй корпорация эмес, ал деген НОАКтын бөлүгү. НОАК деген бул Кытайдын элдик армиясы да. НОАКтын бөлүгү болгондуктан анын бир ишкана эмес, бир нече ишкана ичине кирет. Анан бүгүнкү күнү Кытайдын ошол ишканалар дүйнөлүк алдын-алкы лидерствону мындай утуп атат десе болот да. Анын кадамдары тим эле окмуш. Анан Японияда Toshiba жана Sony чыгарат. Сингапурда Global Founders чыгарат. Европада Global Founders Германиялык филиалы бар, жана Нидерландда ASML деген компания. Малайзияда Intel'дин бөлүгү бар, Американын. Израилде дагы Американын бөлүгү бар, Intel деген. Анан Tower Semiconductor деген ушул Израилдик өзүнүн компаниясы бар. Израиль ушинтип микрочиптер чыгарган өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Вьетнамда бүгүн ошол атайын микрочиптерди толук чыгарган компаниялар жок, бирок ошол микрочиптердин сыноо жана чогултуу жери болуп калды. Вьетнам анткени аякта аябай жогорку технологияда иштей алган адамдар бар. Адамдардын мындай иштеген инженерлердин акысы төмөн, ошон үчүн кызыктуу да өнүккөн өлкөлөргө. Жана өзү да өкмөтү дагы аябай катуу ушул нерсеге көңүл бөлөт. Билесиздер, Вьетнам мурун коммунисттик болчу. Анан коммунисттик ушу СССР урагандан кийин Орусиядан жардам сурап турчу. Орусия жардамды бере албайбыз деп токтоткондон кийин анда Вьетнам коммунисттери айтты: Кытайдан сурайсыз деп. Кытайдан сураганда Кытай жардам бербей койгондон кийин Вьетнам коммунисттери айтты: анда биз бүгүнтөн баштап капиталистпиз деп Америка Кошмо Штаттарына барып баш ийди да. Ошентип азыр тез өнүгө баштады. Тез баягы аларга Америка Кошмо Штаттарынан Кытайдан качып келген компаниялар көчө баштады. Анан негизи ушул өнүгүп баратат. Ошол микрочиптер системалары, компаниялары дагы акырындап пайда болуп атат. Микрочиптер жыйноо компаниялары. Кыргызстан биз эмне кембизби? Мен эми айтып атпайм, баягы Американын кучагына секирели деп же болбосо баягы ошондой Кытайдын кучагына секирели деп айтып атпай элемин. Бирок негизи технология алмашып ушундай ишканаларды курсак, биздин баягы өкмөтүбүздүн айтканы боюнча дүйнөлүк кремний ошол чогултмаларынын кендеринин 25% Кыргызстанда деп айтты да өкмөтүбүз. Эгерде бул деген дүйнөдө текшерилген маалымат болсо, анда
кеминде бир ушул микрочиптерди чыгаруучу компания бизде пайда болуш керек эле ушул 30 жылдын ичинде. Ошол кыргыздар биз бири бирибизди чукулап, бири бирибизге начар сөз айтып, бири бирибизди өстүрбөй, бири бирибиздин баягы жолубузду тороп ушундай билбейм базардагы урушкан катындардай болуп ушул биздин саясатчылар, биздин ишкерлер ушундай алдыга ушул микрочиптерди лидерствого жолун ача албай атат да. Бул нерсени токтотуш керек. Бул нерсе мындай азыр заман келди. Мен билбейм, ушул 30 жылды жөн эле эшекте калап жүрдүк да, ошол микрочиптерди чыгаруучу компания жасаш керек болчу. Аны баягы бири бири менен менин билишим боюнча мен ал процессти ичинен да билип калдым. Менин билишим боюнча ошол баягы бийлик алмашкан сайын ар бир жаңы бийликтин элдери ошол бизнести кол алдына алганга аракет кылышкан, мурункулар менен соттошкон, ошентип соттошуп эле жатып алышты да. А мындай баягы саясий эрк көрсөтүп барып мурунку бийликтики болобу, азыркы бийликтики болобу анысын карабай тез ошол ишканаларды иштетип, ошол кендерди иштеткен ушундай бийлик азырынча келе элек болчу. Бул бийлик ошондой кылабы, кылбайбы көрөлү эми. Бирок мындай билесиңерби, колдогу алтынды кармап туруп, ал алтынды баягы жер астына көмүп койгон, анан бири бирибиз менен чукулашып жүргөн бул абдан туура эмес нерсе да. Ошону токтотуш керек. Анан кайсы жабдык алуу керек ушундай баягы микрочиптерди орноштуруш үчүн? Фитолитография жабдууларды алыш керек. Бир топ жабдуулар керек да. Фотомаскаларды түздөтүүчүлөр, фотомаскалар кремний пластинкалар менен тегиздөөчү мындай атайын жабдыктар керек. Экспозиция куралдары, фотолитографиянын ички тепкичтери, сканерлери керек. Тректерди жабуу иштери чыгуу, фоторезист материалдарды колдонуу ушундай атайын пластиналарды жасоо жабдыктары керек. Эфирдик жабдыктар керек. Плазма сызгычтар, вафелдик материалды алып чыгуу үчүн баягы лазер менен кесүү, плазма менен кесүү жана башка ушул жолдор менен кескен атайын жабдыктар. Нымдуу оюу куралдары, депозиттик жабдуулар. Депозит бул ошол кесилген вафелелерди сактоо. Химиялык бууларды түшүрүү, СВД деген жабдуулар керек. Физикалык бууларды түшүрүү, ПВД деп айтып коет. Атомдук катмарды жайгаштыруу, АЛД деген жабдуулар керек. Бул деген баягы нанометрдик инструменттерди колдонгон аябай татаал, аябай ичке, дыкат ушундай жабдыктар. Иондук имплантациялоочу жабдуулар керек. Ион имплантанттары керек. Кычкылдануу жана куйдуруу жабдуулары керек. Кычкылдануу мештери, тест термикалык иштетүү RTP деп аталат да. Химиялык механикалык жылтыратуу SMP деп аталат. SMP машинелер керек. Анан литография трек жабдуулары, вафелде автоматташтырылган иштетүү үчүн тректер жана ичинде иштеп чыгуу, чайкоо жана кургатуу мындай жабдыктары. Метрология жана текшерүү жабдыктары керек. Скандоочу электрондук микроскоптор керек. SEM. Атомдук сканерлик микроскоп, ийне микроскоптор деп коет. Алар аябай 100 нанометрге чейин барып калат ичкелиги. Анан алар мындай атомду көргөн микроскопторго кирет да. Нанотехнология бул абдан маанилүү нерсе. Орусияда мисалы үчүн таза кремнийди жасаган слайстарды жасаган ушундай ишканалар бар болчу, бирок өзү кремний чип микрочиптерди нанометр 130 нанометрлик микрочип чыгара албайт Орусия бүгүнкү. Атомдук күч микроскоптору AFM керек. Сыноо жана мүнөздөмө жабдуулары кошумча, зонд станциялары, автоматташтырылган сыноо жабдуулары ATI деп аталат да. Таңгаттоочу жабдуулар керек. Debonding жана зымдарды бириктирүүчү машиналар, микрочиптерди пакетке тиркөө, мындай бири-бирине зымдарды бекитүүчү ушундай чыгуу, кирүү токторду текшерүүчү жана нукка салуучу жабдыктар керек. Инкапсуляция машинелери керек да. Атайын мындай капсулалар жасап микрочиптердин тегерегинде жабдыган. Тазалоо жана бетти даярдоо куралдары, вафель тазалоочу жабдыктар керек. Газ, химиялык чектирүүчү системалар, ар кандай өндүрүш баскычтары, вакуум системалары, SVD, PVD сыяктуу белгилүү процесстерди башкаруучу чөйрөдөгү түзүү мындай атайын системалары, ага дагы баягы программалар керек компьютердик. Робототехника жана автоматташтыруу керек да. Анткени адам деген баарын каттык менен жасай албайт. Ага роботтун да жардамы керек болот. Таза бөлмө жасаш керек да Кыргызстанда. Лазердик системаларды жасаш керек. Тамырлоо жана кемчиликтерди оңдоо сыяктуу системаларды жасаш керек да. Мисалы үчүн экологиялык коопсуздук системаларды жасаш керек. Анткени кремнийдин баягы химиялык заттар менен бекитүү көп учурунда жаратылышка зыяны тийгизип калышы мүмкүн да.
температура ынымдуулукту мындай башкаруучу жана аныктоочу мындай жабдыктар керек, бөлмөлөр керек атайын. Кооптуу химиялык заттарды иштетүүчү, кайра иштетүүчү системалар керек ага. Вафель текшерүү иштетүү куралдары, вафель жүктөгүчтөр, түшүргүчтөр, тегиздегичтер жана иштетүүчү кассеталар керек. Ким жабдыктарды ошол сыяктуу чыгарат да. Ушул жабдыктарды чыгаруучу компаниялар, мисалы үчүн Tokyo Electron Limited деген, TEL деген компания чыгарат, Жапондо. Анан Lamb Research Corporation чыгарат. ACML чыгарат, Applied Materials Incorporated, Америка Кошмо Штаттары чыгарат. KLL Corporation чыгарат. Teradin Incorporated чыгарат, Advanced Test Corporation чыгарат. Ушул Германияда, Швейцарияда ушундай компаниялар бар да. Японияда. Ушул негизи аларга барып туруп, алардан ушул жабдыктарды алыш керек да. Ушул жабдыктарды алып туруп, Кыргызстанда ушундай таза бөлмөлөрдү жасап туруп, жанакындай силикат, кумдарды чыгарып туруп, кумдардан таза игниттерди жасап туруп, кескилеп, ошо микрочиптерди чыгарышыбыз керек. Микрочиптер чыгарып, ким микрочиптер чыгарса, ошол дүйнөнү жакынкы келечекте башкарат, ушуну унутпаш керек да. Же башкарууга катышат. Анан суроонун баасы да канча акча керек экен бизге? Бизге кыргыздарга ушунун баарын өндүрүштү жөнгө салыш үчүн ошо Георгий Гриц деген профессордун айтуусу боюнча 130 нанометрлик микрочиптер жасоочу заводдун куруу баасы 1,5 миллиард долларды талап кылат. Ошого акчаны кетириш керек. Кыргызстан үчүн бир аз да кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени бизде баягы техникалык маданият жок да, ошол техникалык маданият түзүш керек. Ал заводдорду бузуу абдан жеңил да, ошон үчүн ал заводдор бекем курулуш керек да, катуу мындай жер астында бункерге курулуш керек. Анын сырткары ага баягы коопсуздук маселелери абдан жогорку деңгээлде чечилиш керек да, керек болсо аны күнү түнү атайын спецназ кайтарыш керек. Ошондой